Assalamu alaikum, урматтуу Обестин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү видео блогубуз биздин медицина тармагындагы коррупция жана паракорчулук жөнүндө болот. Урматтуу туугандар, медицина тармагы болобу, төрөткана болобу, паспорт стол болобу, мэрия болобу, 3 буттуу мыйзамсыз камералар болобу, ишигиза эмне болбосун, мына ошолордун жүзү ачылганга чейин ошол жерде болуп аткан паракорчулук, коррупция, элдин үстүнөн акча жасап жеген маселелер жабык эшик артында бекинип турган. Бүгүн биздин досубуз Улукбек Карыбек уулу жеке журналист, ал кишини жакшы тааныгыла. Ал журналист туугандар, ал блогер эмес. Блогер биз. Журналист деген өзүнүн диплому бар, билими бар, күчтүү инсандардын бири. Мына ошолорду журналист дейлет. Бизге окшогондорду коомдогу болуп аткан окуяларды чагылдырып берип аткандарды, өзүнүн оюн айтып чыгып аткандарды аларды блогер дейт туугандар. Туура түшүнүшүбүз керек. Бүгүн технологиянын өнүккөн заманында блогерлер, активисттер жана журналисттер коомчулукта эл менен бийликтин ортосунда калыс көпүрө болуп беришибиз керек. Бийликтин ишканасында иштеп туруп, айлык алып туруп, бирок элдин үстүнөн акча жасап, элдин акызын жеп, элдин пешенетерине кыянаттык кылып аткандарды бийлигибизге ачык жеткизип, алардын маскасын ачып берип коюп аттык эле. Алар бүгүн коерго жер таппастан эмне кылып атат? Каалаганын кылып, симилерден, интернеттен, башка бир булактардан журналист Улукбек Карыбек уулу досубузду жамандап башташты. Жана кече жакында онкологиядагы барып иликтөөсүндө Улукбек Карыбек уулу досубуздун ошол жердеги врачтардын баары топтолуп, биздин бийлигибизге, президентибизге, прокуратурага, ишигиза көптөгөн жерлерге кайрылуу жасады. Эмне себептен? Анткени ал жердеги бүт коррупцияны, паракорчулукту Улукбек Карыбек уулу досум барып, тартып келип, эртең экинчи сериясын ачыкка чыгарам деп убада кылды. Эмнеге алар кайрылуу жасады туугандар? Алар өстөрүн защита кылып калыш керек. Элдин астында алар өстөрүнүн жүздөрү, маскалары ачылып калыштыгынан уялып, бүгүн алар өстөрүн защита кылып, бийликке Улукбек Карыбек уулун токтотууну талап кылып атат. Урматтуу туугандар. Бүгүн Улукбек Карыбек уулуга ошогон, Идирис Исаковго ошогон агаларыбыз, досторубуз чыкканга чейин башка мамлекеттик ошол иштерди көзөмөлдөй турган инсандар уктап жаткандыгын кесепетинен ушул эки уулуңар чыгып бүгүн силерге кызмат кылып атат. Өзүңөрдүн уулуңардын кадыр баркын билип, сыйлап, колдоп, кубаттап тургула. Ушул жетишерлиби? Паракорлордун, коррупцияга батып кеткен, жеп тойбогон, нәпсизине тойбогон акмактардын колуна таштап койбогула. Сураныч. Мына ушул онкологияда менин башыман өткөн окуяны сиздер менен бөлүшөйүн. 2012 жылдын аягында атам Раматылык аябай катуу ооруп калды. Тамак өтпөй калды. Анан Ошко алып бардым. Оштон Бишкекке жазып берди. Бишкектеги онкология больницасына алып барып, Орто Сай базарынын жанында. Ошол жерде таанышың, акчаң жок экен, палата, места бербей койду жатканга. Мына туугандар, мына мен живой күбө. Мына ошондо Улукбек менен Насат медианын жетекчиси Улан Давлеткулов досум атам Раматылыкты көргөнү келген ошол жерде, больницада алып жаткан. Бизге места болбой калды. Анан ошол Ак үйдө иштеп аткан президенттин аппаратын жетектеген бир тууган агабыз бар эле, ошол кишиге чалып, ошол киши аркылуу бизге места жок деген больницадан места болуп, ошол жерде атам жатып лечение алды. Мына туугандар. Ошто заправкада иштеген бир тууганыбыз келип ошол жерде жатты. Ал жерде эмне саясат болот туугандар, билесиңерби? Мына мен ошол жерде атамы алып жатып туруп көргөн баламын. Көргөн блогермин туугандар.
Акчаң болсо жакшы мамиле кылат. Акчаң жок болсо сени менен иши деле жок. Жана заправкада иштеген байкебиздин иштеген ишин билип калып, операцияга алып кирди дагы. Ошол киши көп китеп окуган, көп газета окуган, көп билими, көп саясатты түшүнгөн адам экен. Операциядан чыккандан кийин алып келди эле, "Эй иним, сенен сураныч, атаң операция кылдырба. Анткени булар ачып, жабып, кичине йодду сүртүп, койгондугуна 80 000 сом алды" деп айтып чыкты туугандар. 2013 жыл болуп аткан окуя. Мына ошол сөздү уккандан кийин атам, мен эгер бул дүйнө менен коштошо турган болсом балам, жараткан Кудайыма бүтүн жолугайын, кесилбей, операция болбостон жолугайын. Кой мен операция кылдырбайм деп өзү отказ кылып, 15-күнү операция кылыш керек эле атамы, отказ кылып, 14-күнү онкология больницасынан экөөбүз айылга такси сүйлөшүп чыгып келе бердик. Операция кылдырбаймын, кестирбеймин, акчам жок деп атам чыгып кетти. Акчабыз деле бар эле, бирок жанагы адамдардын атаман мурда операцияга кирип, айыкпай чыгып аткан адамдарды көрүп атам уже натыйжасын, жыйынтыгын чыгарды да, болду, болбойт экен деди да, айылга кеттик деди. Мына урматтуу туугандар. Мына ошол Орто Сай базарынын жанындагы онкология больницасында болгон окуя. Бул менин башыман өткөн окуя. Жанагы нәпсизине тойбогон, элдин үстүнөн акча жасаган врач эмне үчүн операция кылдырбайсыз байке деп келди. Кереги жок, мен Кудайга сол эле жолугайын десе, жанагы адам айтып атат. Врач. Адатта врачтар, докторлор, медайымдар биздин жарандарды психологиялык жактан жакшы сүйлөп, жакшы жетектеп, аларды ой пикирин өзгөртүп туруш керек, жакшы жакка буруп туруш керек. Буларчы дезе, эмне деди? Мен эшикке чыгып кетсем аптекага, атам ошентип операция кылдырбайм деп отказ кылгандан кийин эмне кылды? Сиз 2 айдан кийин эгер операция кылдырбасаңыз өлүп каласыз деп айттыр. Кирсем атам раматылык ыйлап отурат туугандар. Эмне болду ата десем, мен операция кылдырбайм деп отказ кылсам деди. Сиз 2 айдан кийин өлүп каласыз деп мага Кудай болуп өзүнчө чечим чыгарып койду деди. Кабинетине кирип жана жаллабаттык врач экен, экөөбүз кызыл муштум болуп мушташтык, урдум. Ошол жерде тууган урук келип ажыратып, элдер ажыратып токтотуп койдук каркашаны. Мына урматтуу туугандар. Ушундай күндү биз баштан өткөргөнбүз. Улукбек Карыбек уулу кече мына барып текшерип, бүтүндөй кыргыз элине, бүтүндөй эли журтубузга, бийлигибизге ошол жерде болуп аткан коррупцияны, ошол жерде болуп аткан паракорчулукту ачык айкын көрсөтүп берди. Эми бүгүн чыгып алып Улукбек Карыбек уулу биздин ишибизге тоскоолдук кылып атат, балнойлорго мишайт этип атат, андай кылып атат, мындай кылып атат деп сайрап аткан булбулдар бир аз Кудайдан коркуп койгула. Тетиризинче силер алар акча бербей койсо, силер алып аларды ооруда жаткан, бир буту жашоодо, бир буту өлүмдө турган балнойлорду психологиялык жактан айыктырыштын ордуна кайра аларды силер акча бербесе 1 айдан 2 айдан өлүп каласыңар деп ачык айтып аларды коркутуп, өлүмүнөн мурда өлтүрүп коюп атасыңар. Жалган болсо айткыла. Мына мен ошол окуяларды башыман өткөргөм. Ошондо Facebook бар эле, Одноклассник бар, Instagram, ушул нерселерди жазып чыгайын десем, атам рахматылык жастырбай койгон туугандар. Бир күндөрү келгенде айтыла турган сөз, балам буну сактап кой дейм. Мына бүгүн мен ачыкка чыгарып айтып атам. Ошондуктан урматтуу туугандар, медицина тармагында паракорчулук болобу, коррупция болобу, мына ушунун бардыгы бүгүн колуңарда, баарыңарда смартфон, телефонуңар бар. Ошол жерде байкатып, тартып, эмнеге алып атасың деп өзүңөрдүн укугуңарды талап кылгыла. Бул дегени биз коомду экиге бөлүп эмес, өзүңөрдүн адамдык сыпатыңардан келип чыгып, кыргыздын жараны катары экениңерди билип туруп, өзүңөрдүн укугуңарды талап кылышты үйрөнгүлө. Мыйзам чегинде. Анткени мыйзам бизди ушул мамлекетте коргойт бизди. Бизге гарантия мыйзам. Ошол мыйзам негизинде биздин жетекчилер биздин укугубузду коргош керек. Ошол мыйзамдын негизинде биздин докторлор, врачтар,
медицина тармагы биздин ден соолугубузду караш керек. Анткени караймын деп убада кылган. Туурабы? Ошондуктан урматтуу туугандар, биз дагы кийинки видеоблогторубузда сиздер менен төрөтканадагы болуп аткан коррупциялы өзүм жеке барып тартып келгем. Мына ошол видеолорду бөлүшөмүн. Кудай буйруза, мындан кийин коомчулукта болуп аткан ушул коррупция, паракорчулук, элдин үстүнөн акча жасаган, кызматынан кыянаттык менен пайдаланып аткан жетекчилердин жүзүн ачабыз, бийлигибизге таанытабыз, аларды иштен алдырабыз, кайра ошол ишке жолотпой турган деңгээлде алардын жүзүн ачып сиздер менен чогуу болобуз туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, Улукбек Карыбек уулу досубузду колдоп туруңуздар. Биздин чыгарып аткан ар бир видеоблогду көрүңүздөр, лайк басыңыздар, башка бир туугандар менен бөлүшүп биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкүнчө сак саламат туруңуздар.